Muğalim деген bir эле мезгилде эне, bir эле мезгилде ата, bir эле мезгилде ал мугалим, bir эле мезгилде ал чөйрө, bir эле мезгилде ал тарбиячы. Бардык жагынан тарбиялоого аракет кылат. Мугалим ар тараптуу, миң кырдуу 90 түрлүү балдарды амал айласы менен тарбиялаган улуу инсан катары бааласа болот да мугалимдерди. Qana, kim başlaydı? Tak, men suragım geliyor da hazır. Danis. Sen kimdin rolünü atkargın keledi? Eğer de aktör bolsam. Ай, мен актерлық өнерлік чеберчилигим жетиштүү деп ойлойм, ошон үчүн сиз айтып көрүңүз кайсы ролду аткарайын. Danis'ke kaysı rolde atkardı? Şairgül. Gep yok ya, Anna Şairgül çok iyi tez. Tak. Nurdin kim bolot? Nurdin. Gel. Altınım. Ушундай алтын актёрда кийин СССРдин эл артисти болосуң. Так, кеттик. Кай жеринен баштайбыз? Жанагы түрмөдөн Шайыргүл келет го Нурдинге ошол жерден. Нурдин түрмөгө жатып калды. Жок, мен барды. Ошол жерден баштайт экенбиз да. Нурдин кетти. Нурдин, мен сени баары сүйөм. Сага болгон сүйүм аруу зат. Кечирип койчу мени. Sen emnege geçirim сурап атасың андан? Sen geçir. Men баары бир сени күтөм, алтыным. Эмнеге мени таштап кетип атасың? Бул эмне кылганың? Тойдо ит кылдың мени деп. Элдин баары күтүп атса. Кайра баштайын, Балдарды тарбиялоо үчүн ириде балага өзүңдүн жүрүш турушуң үлгү болуш керек. Баскан турганың, кийимиң, сүйлөгөн сөзүң, манераң, ошого мындай сөздөрдүн коюлушуп айтылып турушу, ошону менен кошо тиги ошол балдарга сиңимдүү болгондой кылып ошону издениш керек ириде. Сабакты даярдап туруп өтүп коюш оңой, бирок ошону балдарга жеткиликтүү кылып түшүндүрүү үчүн болгон аракеттер да. Кананда балдар. Азыр эки команда болуп алып, кыздар жана балдар макал айтышабыз. Кыздар баштайт, балдар жооп берет. Кыздар айтат, балдар айтат, кыздар жооп берет. Кана кеттик. Ким баштайт? Билимдин болбойт уяты, билбесең сура башкадан. Билимдин болбойт уяты, билбесең сура башкадан. Балдар. Алдыңа келсе атаңдын кунун кеч. Алдыңа келсе атаңдын кунун кеч дейт. Жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста. Ой, азамат айпери. Данис. Алтын чаштуу аялдан бака баштуу эр жакшы. Алтын чаштуу аялдан бака баштуу эр жакшы дейт. Алтын баштуу десең? Коёнду камыш жигитти намыс өлтүрөт. Коёнду камыш жигитти намыс өлтүрөт. Азаматсыңар. Анда намысыбызды колго алып, баарыбыз ушинтип кайра сабагыбызга кирели азыр. Кеттик анда балдар. Дагы бир жолу арыбагыла балдарым. Отургула. Кана. Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Маанайыбыз жакшыбы? Көңүлүбүз ойдогута, Кудай буйрса, сабакты баштайлык, Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эмне балдар? Ал кимдики? Токтоболот Абдымомуновдуку. Токтоболот Абдымомунов деген ким болду экен балдар? Драматург, Анда эмесе балдар. Үйгө берилген тапшырмабыз кайсыл эле?
Абийир кечирбейт драмасынын түп нускасын окуп келүү болчу. Окуп келдик да. Азаматсыңар. Мен силерди ушундай эле деп ойлогом. Анда биз ошол Абийир кечирбейт драмасын 6 шляпанын негизинде өтөбүз. 6 шляпа оюнун. Биз шляпаларды астыңарга коюп койдук. Ошол шляпаларды башыбызга кийебиз. Анан ал жөнүндө билесиңер да. Бирок ошондой болсо да мен түшүндүрүп берейин. Лидер биринчи группалар көк шляпа, чыгарманын жанры, персонаждар, автордун максатын, натыйжасын жыйынтыктайт. Муну абдан жакшы билесиңер. Экинчи сүрөтчүлөр. Чыгармада пайда болгон эмоциялык сезимдер, кубануу, кайгыруу, өкүнүү, кыжырлануу, сыймыктануу. Кайсыл убакта сыймыктандыңар, кайсы жерин окуганда абдан кайгырдыңар, кайсы жерине келгенде ушунчалык кыжырыңар кайнады. Мына ошол жөнүндө. Ал эми үчүнчүсү болсо креатив. Ошол көйгөйдөн кантип чыгат элек? Креативдер. Жашыл шляпалары көйгөйдөн кантип чыгасыңар? Алабалдан чыгуунун жолдору кайсылар? Мүмкүнчүлүктөрдүн бар экенин сунуш кыласыңар. Кандай мүмкүнчүлүктөрдүн бар экенин сунуш кыласыңар. Ошол алабалдан чыгуу үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланабыз? Андан кийин сары шляпа. Оптимисттер. Позитивдүү ой айтуу. Жакшы жагын баса белгилүү. Жакшы жагы. Ар нерсенин өзүнүн жакшы жагы бар болду. Жаман нерсенин да ошол бизден ошол нерседен ала турган жакшы жактарыбыз бар. Айталык мисал үчүн ошол тиги Нияздын ошол ушагынан кийин ошол Ниязды жек көрүп калдык. Бирок ошондой болсо дагы ошол нерседен ала турган биздин жакшынакай нерсебиз бар. Себеп дегенде биз ошол нерсени, Нияз жасаган нерсени жасабашыбыз керек. Нияз жасаган нерсеги, Нияздын оюндагы нерсени өзүбүздүн акыл эсибизден кубалап ташташыбыз керек. Ал эми бешинчиси сынчы. Баяндалган же талкууга алынган пикирлерге дайыма каршы пикирде. Каршы пикирде. Сынчылар. Бул өзүңөрдүн оюңар бар. А эмне үчүн позитивдүү ой айткандар Нурдинди актап атышат? Сиздердин ага кандай оюңуздар бар? Ал эми ак шляпалар. Чыгармага илимий баа берүү. Булар илимпоздор. Чыгарманын жанрдык табылгасын салыштыруу, аргументтер менен далилдөө, анан өз оюн ортого салат. Так, анда биз ишибизди баштайлык. Кеттик балдар. Буга 10 минута убакыт берилет. Кеттик анда. Кананда балдар, убакыт бүттү. Биринчи сөздү лидерлерге берели. Кана келиңиздер. Бүгүнкү сабакка бардыгыбыз эле ушул Абийир кечирбейт драмасын окуп келдик. Анын мазмуну менен жалпылап тааныштык. Бул драманы окуп бүткөндөн кийин бардыгыбызга ар кандай ойлор келди. Алардын бири болуп, бул Абийирибиз ички дүйнөбүздөгү сот сыяктуу ролду аткарып, иш аракеттерибизди, ой жүгүртүүбүздү жана чыгарган чечимдерибизди таразай алат. Ал бизди жаңылыш чечим чыгаруудан сактайт. Демек, ушул сүрөттөгүдөй ушул даракты мөлтүр суу менен сугарып, Абийирибизди дайыма даңазалап бийиктикке чыгарып турушубуз керек. Токтоболот Абдымомуновдун Абийир кечирбейт чыгармасы бул эң ийгиликтүү чыгармалардын бири. Бул негизинен бул чыгармадагы негизги ролдорду бул Омор, Нурдин, Масадык жана Шайыргүл ойнойт.
Бирок негизинен бул чыгарманын өзөгү бул Нурдиндин кыймыл аракетине, анын ой жүгүртүүсүнө, ой жүгүртүүсү менен байланыштуу. Бул чыгармада негизинен достук, ишеним жана махаббат тууралуу ойлор берилген. Ушулар силерге жакты да, ооба. Макул, анда дагы айта тургандар бар, дагы айта турган сөзүңөр барбы? Жок дедиңер, отура койгула. Азамат, кол чаап коебуз. Лидерлерге чоң ыраазы. Азыркы кезек сүрөтчүлөргө берилсин. Алар өз ойлорун айтышсын, Тугаз. Ушул драманын башкы каарманы Нурдин өзү терең ойлонбостон бардык маалыматтарды эске албай, натыйжада менимче кыжырлануу сезим ойгонот да. Албетте Нурдин менен Нияздын ортосунда аябай бир туугандык мамиле жакын болгондуктан, достук мамиле болгондуктан, ал аябай ишеним болгондо Ниязга, Нурдин өзү. Бирок Шайыргүлгө өзү алып келсе жакшы болмок да, өзү сурап, кандай чындыкты туура. Ушул конфликттерден кийин силерде кандай эмоционалдык сезим пайда болду? Кубандыңарбы, кайгырдыңарбы, ыйлагыңар келдиби, же болбосо кыжырыңар кайнадыбы? Ар кандай кыжырлануу пайда болду. аябай өкүнүү сезимдер пайда болгон да. Демек ушактарга ишенбешибиз керек экен да. Демек жашоодо бул ар кандай ситуациялар болуп турат экен. Биз ошолорго мындай туура чечим менен, мындай сабырдуулук, чечкиндүүлүк менен аларды биз туура кабыл алышыбыз керек экен. Бул ушактарга ишенип, мындай бирөөнүн жашоосун талкалап, талкалоого болбойт экен. Демек буга аябай капа болгон экенсиңер силер, Аябта кеттиңер да, бир чекеси, бир четинен аябта кеттиңер. Бул эмне үчүн мынчалык ишенчиликтүү, ишенип ушактарга ишенди. Ушунчалык болсо болот беле же болбойт беле? Демек, жети өлчөп, бир кесиш керек экен. Рахмат. Отургула, кол чабабыз. Азаматсыздар. Анда эмесе, урматтуу балдар. Азыр креативдер чыгып, өзүнүн ою менен бөлүшүшөт. Кана, кеттик. Ушул Абир кечирбейт деген драмасында окугандан соң ушул автордун жашоого көз карашын байкасак болот. Анан азыркы күнгө чейин бул өтө актуалдуу болуп келе жатат. Анткени ушул автор бүгүнкү күнгө чейин байма-бай байланышып турган көйгөйлөрдү козгогон. Алардын бири бул ушул жан дүйнө менен күрөшүү. Адамдын өзүбүздүн жан дүйнөбүз менен ички күрөшүү канчалык деңгээлде да катал экенин бизге байкап турарын айткан. Жана ошол жан дүйнөдөгү болгон ички сезимдер менен кантип аларды колго алсак болот. Ыплас азыркы айына чөйрөбүздөгү курчап турган ыплас нерселерден азгырылбастан өзүбүздүн жан дүйнөбүздү аппак таза ойдон сактап калуу. Экинчи көйгөй бул болсо адамгерчилик. Адамгерчилик ар бирибиз ошол биологиялык жактан адамбыз. Бирок ошол рухий дүйнөбүз адам деген статусту көтөрүүгө кудуретибиз жете бербейт го деп ойлойм. Ошол сөзсүз түрдөн азырдан баштап ошол жан дүйнөбүздү тарбиялаганды үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм да ушул. Жан дүйнөбүздү таза кармоого аракет кылышыбыз керек экен. Азаматсыңар. Кан эмесе, азыр оптимисттерди тосуп алабыз. Кандай маанайда чыгышат экен? Көрүчү, жаркыраган оптимисттер. Кана анда силердин оюңарды угабыз. Токтоболот Абдымомуновдун Абир кечирбейт драмасында негатив менен кошо позитив да коштулот. Ошонун негизинде биз позитивдүү ойлорду таап чыктык. Алар болсо бул алдыңа келсе атаңдын кунун кеч деген, бул ар дайым кечиримдүү бол дегенди түшүндүрөт. Масадыкты мисал келтирсек, Масадыкты майып кылган Нурдин ал өзүнүн абирине ал өзүнүн абиринин астында күнөөлүү болуп калды. Бирок ошого карабастан Масадык аны кечирип, ага кечиримдүү болууну чечти. Ошондой эле бул адамдык жакшы сапаттардын болушу, мисалы Нурдинде ал жада калса жерде өсүп турган гүлдү дагы үзүүгө колу барчу эмес. Ошондой эле бул Сейиттин чыгарманын аягында Сейиттин өзүнүн абиринин астында күнөөлүү болуп, көптөгөн адамдардын убалына калгандыгы үчүн
өзүнүн жазасын алгандыгы дагы бизди кубандырбай койгон жок. Азаматсыңар, азамат. Нурчик, рахмат, отургула. Кана, андан кийинки кезекти биз сынчыларга берелик, э? Кана, сынчылар кандай сындарды айтышат экен? Сынчылар жакшылап тосуп алалычы. Биз сынчылар тобу жана бул Токтоболот Абдымомуновдун Абир кечирбей чыгармасындагы Нияз жана Нурдин деген эки каарманды биз сынга алдык жана алардын терс тараптарын белгилеп кетүүгө умтулдук. Биринчиден бул Нияздын биз эки жүздүүлүгүн, өзүмчүлдүгүн жана амалкөйлүгүн жана ташбордугун белгилеп кетсек болот. Мисалы эки жүздүүлүгүн биз мунун эки адамга эки башкача сүйлөп, мисалы Масадык менен Нурдиндин ортосунда чагымчыл болуп, экөөнүн достугун бузуудан байкасак болот. Өзүмчүлдүгүн болсо бул профессорго жагалданып, өзүнүн атаандаштарын амалкөйлүк менен жолунан тазалап, өзүнүн жашоосун, өзүнүн пайдасы үчүн башкаларга жамандык келтирди, залал келтирди. Бул мисалга алсак, чыгармадан бул портсигарды болсо мындай атайын жасап, Нурдинди ишендириш үчүн бул калп айтты. Жана муну осу далил катары алып келип берген. Ташбордугун болсо бул Шайыркүл менен Нурдиндин ортосундагы сүйүүгө көз жумуп коюшу жана алардын келечегине балта чабыш болду. Ал эми Нурдиндин бул позитивдери канчалык жакшы айтканына карабастан биз жаман жагын да таптык. Мисалга алсак, бул анын ишенчээктиги. Нияздын болсо эч кандай далилдерине эле, бир-эки далилине эле ишенип, бул өзүнүн сүйгөн адамына ишенбей, жана жада калса өзүнүн жандосуна да ишенгенден баш тартып, эрксиздигин да кошо көргөзүп, бул ада электе эле аракка берилип кеткенин айтсак болот. Жана бул ошонун натыйжасында бул жанакындай жаман ишке барып, ошондон ары бул түрмөгө да отуруп калды. Рахмат, баарын бирдей көрөт экен да, бул баарын бирдей көрөт. Баарын дос көрүп атат. Демек аларды ажырата билишибиз керек экен, э? Чоң рахмат. Анда кеп кезегин биз илимпоздорго берелик. Илимпоздор тосуп алалык, кана жаркыраган илимпоздорубузду. Жаркырап жайнаган жакшынакай илимпоздорубуз келатат. Абир кечирбей драмасы биздин топ илимпоздор тобу. Биздин максат бул драманын башка драмалардан өзгөчөлүгү, бүгүнкү күндөгү анын баалуулуктарын баса белгилеп айтып кетүү керек эле. Бул чыгарма азыркы күндө абдан актуалдуу. Бул драмадагы көйгөйлөрдү айта кетсек, бул достор арасындагы мамиле жана сүйүү жана ишеним. Бул көйгөйлөр азыркы учурда болуп жатат. Ооба, туура, рахмат. Ошол сыяктуу эле турмуштан алынган сабактар, айрым бир көрүнүштөр бизге кандайдыр бир өзүнүн тарбиялык мааниси бар окуялардан турган бул драма турмуштук драма десек болот. Ал турмуштан алынгандагы өтө жөнөкөй тилде, бирок аябай көркөм сөз каражаттар менен берилген драмалардын бири. Бул чыгарма актуалдуу жана ошондой эле психологиялык. Бул кыргыздын адабият тарыхындагы психологиялык драмалардын эң туңгуч драмаларынын бири. Буну биз деген ошол чыгарманы окуп жаткандагы ар бир каармандын эмоциясынан, анын абалынан, анын ар бир кашынын жана ошондой эле колу бутунун кыймылдаганынан биз бунун психологиялык драма экенин дагы бир жолу ынанат экенбиз. Бул драма бүгүнкү күн менен аябай тыгыз үндөшүп турат, ошондуктан бүгүнкү күнү дагы окурмандардын сүйүктүү драмаларынын бири болуп келмекчи. Орун алгыла. Так, Булумдун кубиги боюнча биз эмне кылабыз? Булумдун кубиги боюнча чыгармада биз сүрөттөйбүз, салыштырабыз, ассоциациябызды сунуштайбыз, анализдейбиз, колдонобуз жана ага баа беребиз. Так, анда биз ушул Нурдиндин үйлөнүү алдындагы абалын сүрөттөп көрөлүк. Кана, анда баштайлы, э? Нурдиндин үйлөнүү алдындагы жана ресторандагы абалын сүрөттөгүлө. Нурдиндин үйлөнүү алдындагы абалы башында өтө жакшы болчу. Себеп дегенде бул анын үйлөнүү күнү болчу. Андан кийин Нияз менен Масадыкка жолуккандан кийин, ошолордон ушундай кабарды уккандан кийин Нурдин кандайдыр бир белгисиз абалда болуп калды. Өзүнүн ойлорун бир жерге топтой албастан эмне кылаарын билбей алдактап
ошол өзүн жоготуп койду. Алдастап өзүн жоготуп койду. Кийин болсо ошол ойлонуп калды да Шайыргүлгө үйлөнөмбү же үйлөнбөймбү деген эң негизги суроо пайда болду дагы. Ошол жерде өзү Нурдин өзүнүн эмне кылаарын билбей, белгисиз бир абалда болуп калды. Азаматсыңар, мына ушинтип биз чыгарманы дагы аяктадык. Демек, бул чыгармада негизги айтайын деген ой, бирөөлөрдүн ушагына ишенүүдө дагы ошону аяр талдап көрүшүбүз керек экен. Досубуздун ортобуздагы достугубузду бузуп албашыбыз керек экен. Өзүбүздүн сүйгөнүбүздөн ажырап калбашыбыз керек экен. Кайдагы бир ушактардын азабынан. Демек, эң негизгиси адамгерчилик ыйманыбызды таза сактоого аракет кылышыбыз керек экен. Сиздерге абдан чоң рахмат. Ыраазымын. Аман болгула. Шляпа. Бул дагы бир өзгөчө балдардын жанагы чыгарманын мазмунун ачып берүүдө өтө чоң жардам берип турган өзгөчө ыкма да бул дагы. Мисалы үчүн Бломдун кубиги. Муну карап туруп дагы балдар ушундай бир өзгөчө көңүл бурушат да ушуга өзүнүн жүрөгүндөгүсүн айтууга аракет кылышат да. Балдардын негизи сүйлөтүү бизде. Бизде чоң проблема ушул балдарды кыргызча сүйлөтө албайбыз да. Себеп дегенде тиги шаар жеринде баягы орусча сүйлөгөн балдар, анан орус тилдүү балдар болгондуктан кыргыз тилиндегилер сөз кыргыз тилинин көйгөйү көп да. Мисалы үчүн кыргыз тилинде сөздөр абдан татаал сөздөр бар. Айталык фразеологизмдерди алалык, айталык тиги элдик макалдарды алалык, ошондой эле көнүргөн сөздөрдү алалык, сөзүбүздүн арасында колдоно жүргөн көп жакшы сөздөр бар. Ошолордун баарын балдарыбыздын боюна сиңирсек, мен бул балдарыма үйрөтүп жүрөм. Фразеологизмдер боюнча берип атам да азыр. Ошол фразеологизмдерди балдар сиңирип алса, кебинде колдонсо, ошол кебинин өзгөчөлүгү, кебинин тиги мазмуну тереңдей түшөт эле бир топ. Анан ошол мазмунуна жараша анан өзүнүн сөздөрү дагы публикага өтүмдүү болот эле да. Ошон үчүн ушул нерсени көбүрөөк окутуп балдарга ушул кыргызча сөздөрдү, кыргызча фразеологизмдерди, кыргыз макал лакаптарын ал гана эмес тиги табышмактарынан, жаңылмаштарынан үйдө айтып турсак, бул кыргыздын кыргыз деген атын сактоого чоң жардам берет эле деп ойлойм да. Нурланбекова Канкей, Искендер Ахматович бизге 6-класстан бери сабак берет, кыргыз тили жана адабияты сабагынан. Агай болсо окуучуларга кылган мамилеси жана билим берүү методикасы менен башка мугалимдерден айырмаланат десем жаңылышпайм. Агай болсо окуучулар менен иштешүүдө ага мугалим катары эмес, биз менен дос катары мамиледе болгондугу аябай жагат. Биз менен бардык жактарды, оң жактарды, терс жактарды сунуштайт. Жана ошондой эле агайдын эң таасирдүү сөзү мен үчүн бул жакшы мугалим чындыкты өзү айткан мугалим бул начар мугалим. Ал эми чындыкта окуучулардан күткөн мугалим бул жакшы мугалим деп көп айтат. Агай дагы бизге бардык чыгармалардан өзүбүз анализдеп, өзүбүз жашоого көптөгөн туура сабактарды алууга көптөгөн жардам берет деп айтсам. Мен Төрөбаев Нурсултан, Искендер Ахматовичте 5 жылдан бери окуйм. Искендер Ахматович өзүнүн мугалимдик кесибин мыкты билген адис, ошондой эле өзүнүн билим берүү методикалары менен айырмаланат. Искендер Ахматович биз менен көптөгөн сабактарды кызыктуу жана бизге пайдалуу кылып өтүүгө ар дайым умтулат жана агайдын колунан баарды келет. Мугалим мөмөлүү дарак дегенибиз ушул мына менин мөмөм. Мына менин мөмөм аркамда турат ушул мөмөлөрүм. Мына окуткан балдарым, менин мөмөлөрүм ушулар. Ушулар жакшынакай бүртөт. Жакшынакай келечекте кыргыздын жашоосун оңдогон, алдыга чыгарган алдыңкы уул кыздардан болуп берсе, менин мөмөм ушул. Мен мөгөдөй салбырап ушулардын саламын күтүп гана тура берем.
көчөдөн жолугуп салам айтса кубанасың өзүңдөн өзүң. Жөн эле төшүңө орден тагып койгондой кубанасың да. Ушундай бир өзгөчөлүгү бар бир адамда мугалим.